здесь не может не радовать. На эту сцену я с огромным удовольствием хотела бы пригласить президента Ассоциации людей с инвалидностью Кыргызской Республики господина Мамбетакунова Калыка Барактабасовича. Калык Барактабасович, ждем вас здесь, на этой сцене. Давайте аплодировать, дамы и господа. Спасибо большое. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чарага катышып аткан жалпы катышуучулар. Бүгүн адам адамды ойлой турган күн болду. Бүгүн адамдар оорукчандарды ойлоп ошолорго кам көрүүгө баш салган күн болуп атат. Ылайым келечегин берсин. Мен өзүмдүн сөзүмдө байыркы грек элинин икаясы менен аралаштырып сүйлөйүн деп атам, туура болуп атат ушул. Илгери Титан Прометейди Түндүк Кавказдын эң бийик аскасына адамдарга кылган жакшылык үчүн Зевс темир кишен менен аскага кадап салган экен. Күндө жырткыч кушту жиберип, Прометейдин боорун чокутуп, боорун тыттырып, кайра кетип турган экен. Биздин майып адамдардын жанагы 200 миңге жакын деп атабыз, ошолордун оор тагдыр биздин майыптыгыбызды, оорукчан экенибизди күн эмес ар бир мүнөт сайын чукулап, жан кейитип, кыйнап турат. Ошол тагдырыбызды жумшарта турган, бизди ошол жан кейиткен оорудан кайра чукулап бизди кыйнабасын үчүн бизге Геракл керек болуп атат. Ошондой жаңы ишти баштап аткан Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров майып адамдардын тагдырын жумшарта турган Геракл болуп берсин. Геракл балка менен жанагы темир кишендерди кыйрата чаап, Титан Прометейди жерге түшүрүп элге ажыраткан экен. Ырайым Садыр Нуркожоевич, ал жетектеген анын командасында жүргөн азыркы депутаттар, кийинки келүүчү депутаттардын бардыгы бир кишидей ынтымактуу иштеп өкмөттүн экономикасын өстүрүп, бизди айыккандарыбызды айыктырып, айыга албагандарыбызга кесип берип, жумуш берип, жакшынакай мамлекеттик пенсия пособия төрөп, үй жай менен камсыз кылып турганы ушул Гераклдин иши болот. Ошо Геракл көтөргөн иш кыласыздар баарыңыздар. Биз негизи майып адамдар мамлекеттик структура түзүлүп атканда, министрлер дайындалып атканда аралашпайбыз. Себеби келген министрликтер адамдар жакшы иштеп берсе деген эле бизде ой. Бирок дагы саламаттык сактоо министрлигинин өзүнүн түйшүгү толтура. Алымкадыр мырза өзү билип калды. А эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин проблемасы андан кем эмес. Азыр ошону бөлүп койгону, өзүнчө министрлик кылып койгону бизди майыптарды ыраазы кылып атат. Ушул боюнча дагы ушул эки министрлик ушу майыптардын, оорукчан адамдардын жашоосуна тиешеси бар министрликтер, ушуларды Садыр Нуркожоевич дагы, министрлер кабинетинин жетекчиси Акылбек Сөнбекович дагы көңүл бөлүп, ушу эки министрликтин финансалык материалдык базасын күчөтүп, булар бизге жакшы жардам бергидей болсо болот эле. Анан касиеттүү Ысык көлдө туруп, ош жерде реабилитациялык борбордун жок болгону бизге уят иш да.
Менің мұны айтып атқаным, мен өзім ошол Ысык көлдүн Жетөгүз районунун чоң суу жалгыз өрүк айылындагы элдерден тарбияланып чыккан адаммын. Ошон үчүн Ысык көлдө ушундай медициналык реабилитациялуу борбордун ачылып атканы аябай жакшы болуп атат. Эми азыр урматтуу президентибиз айтып кетти. 1-июнда 2022 жылы ишке берилсе абдан эле жакшы болот эле. Жанагы 32.000 18 жашка чейинки майып адамдар, балдар азайсын. Мен маңдайыңыздарда турган, мен азыр сакалдуу кишимин. Бирок ошол кездеги медицинанын алсыздыгынан 15 жашымда ооруп, 16 жашымда такыр көрбөй калган адаммын. Мен 52 жылдан бери майыптар менен иштеп, майыптардын арасында оокат кылып жатамын. Анан бул жерде филармонияның директору Кыргызбай мырза, улам бир өңгөргө айтып атпайбы, эмне берип атасыңар, эмне таштап атасыңар деп. Анан Калык Мамбетакун чыгып алып кетип калды деп айтпасын Кыргызбай. Кыргыз Республикалык майыптар коомунун атынан биз кровать, 10 комплект постели бельосу, тумбочкасы, кийим иле турган экстворчатый шкаф шифонерин даярдап койдук. 1-июнга карата Бишкектен алтын балалыкка унаалар кетер, ошолорго бизге айтып койсоңуздар, жүктөп беребиз. Анан могул жерде акча түшүп атат, кровать жасалат, шейшеп матрастар тигилиш керек деп атасыздар. Ошол заказдын баарын майыптардын ишканасына бериңиздер. Майыптар өздөрү иштесин, майыптар айлык алсын. Ошолордун эмгегинен силердин жардамыңар менен алтын балалык тиричилик жагынан керек болгон буюмтайым менен камсыз болсун. Мен бардыгыңарга ден соолук каалайм. Жалпы Кыргызстандын эли оорубасын, моореки пандемия деген азаптан кутулалы. Бирок кийинки кезде кайдыгер болуп кеттик. Кайдыгер болуп жүрүп атабыз ушул оору боюнча. Өзүңөр сезип атасыңар, оору бизди колтуктап жүрөт. Ажал аркабыздан делкендеп ээчип жүрөт ар бир адамдын атынан. Ушун үчүн сактаныңыздар, аман болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат, Калык Барыктабасович. Огромное вам спасибо за ваш вклад. Спасибо за то, что вы сегодня с нами. Давайте поаплодируем громче. Это потрясающе. Кымбаттуу